Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Соода борборлордун кайтарылган аянттары мамлекеттин менчигине өткөрүлөт. Бишкек шаарындагы аларча Томми Молл соода оюн-зоок борборлордун кайтарылган аянттары мамлекеттин менчигине өткөрүлөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин коомдук талкууга чыгарылган муниципалдык турак эмес жайды мамлекеттик менчикке акысыз өткөрүп берүү жолу менен ажыратууга макулдук берүү жөнүндө токтом долбоорунда белгиленген. Документ азыркы турган кыймылсыз мүлк объекттерин натыйжалуу пайдалануу жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин протоколдук тапшырмасына ылайык даярдалганы белгиленген. Сөз аларча Томми Молл жана Паллада соода оюн-зоок борборлорунун объектилери жөнүндө болууда. Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө Кыргызстандын мыйзамдарынын 10-11 беренелерине ылайык муниципалдык менчикте турган мүлк сатып алуу, сатуу, менчиктештирүү, алмаштыруу же мамлекеттик менчикке акысыз өткөрүү жолу менен ажыратылышы мүмкүн. Мамлекеттик менчигине өткөрүлүп берилүүчү муниципалдык менчик объекттерин акысыз ажыратуу жергиликтүү кеңештин макулдугу менен жүргүзүлөт деп белгиленген долбоордун маалым кат негиздемесинде. Былтыр декабрда УКМК аларча соода жана оюн-зоок борборунун 2000 чарчы метр аянты, быйыл апрелде Томми Моллдун 1257,5 чарчы метр аянты мамлекетке алынганын билдирген. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бишкекте атышуу болду. Милициядагы маалымат булактар окуя кече болжол менен саат 18:00 болгонун айтып беришти. Алдын ала кабарда топтошуп алган жашыраак балдар Жаш гвардия бульвары менен кетип бара жатып, жаак ташып кетишкен. Арасынан бирөө травматикалык тапанча менен асманды көздөй ок аткан. Ал жерге милиция кызматкерлери келип териштирүү башталган деп жазган Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги. Президент Садыр Жапаров акыйкатчы Жамиля Жаманбаеваны кабыл алды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 13 майда өлкөнүн акыйкатчысы Жамиля Жаманбаеваны кабыл алды. Мамлекет башчыга адам укуктарын коргоо боюнча акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү, ошондой эле мыйзамдарды жакшыртуу жана жарандардын укуктарынын сакталышын камсыздоо механизмдери боюнча чаралар тууралуу маалымат берилген. Жолугушуун жүрүшүндө сот адилеттигине жетүүнү жакшыртуу, жарандардын юридикалык сабаттуулугун жана маалымдалуулугун жогорулатуу, ошондой эле басмырлоого жана адам укуктарын бузууга каршы күрөшүү боюнча чаралар күчөтүү маселелери талкууланган. Жамиля Жаманбаева өткөн жылы акыйкатчы институтунун 11 000ден ашуун адам кайрылганын маалымдаган. Ыкчам байланыш номери аркылуу юридикалык кеңеш алуу үчүн 4000ге жакын жаран кайрылган. Адам укуктарын коргоого тиешелүү сунуштарды жана резолюцияларды кабыл алуу менен 100дөн ашык иш-чаралар өткөрүлдү. Садыр Жапаров адам укуктарын коргоо боюнча акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгүн күчөтүү зарылдыгын айтып, аялдарга жана балдарга карата зомбулук фактыларына ыкчам жооп кайтаруунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Мамлекет башчысы жарандардын укуктарын коргоодо, укук бузуулардын алдын алуу жана сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууда акыйкатчынын ролу конституциялык нормаларды жана адам укуктарын коргоонун эл аралык стандарттарын сактоонун кепилдигинин маанилүү элементи экенин белгиледи. Президент Садыр Жапаров акыйкатчы институтунун алдында коюлган милдеттерди аткарууда ишмердүүлүгүн күчөтүүгө, артыраптык колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирип, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо боюнча алдыңкы тажрыйбаларды алмашууда эл аралык кызматташтыкты чыңдоонун маанилүүлүгүн белгиледи. УКМК якын инкарды мүчөлөрүнүн үйлөрүндө тинтүү болгонун билдирди.
Ош облусунда Кыргызстанда тыюу салынган якын инкар диний экстремисттик кыймылынын активдүү мүчөсү делген жарандардын үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлдү. Бул тууралуу УКМК 13 майда кабарлаган. Маалыматка караганда тинтүү 7 турак жайда жүргүзүлгөн. Анын алкагында 126 материал табылып, анын ичинен 95 китеп, 12 дептер, 18 журнал, бир күндөлүк, бир уюлдук телефон алынган. Алардын айрымдары якын инкар диний экстремисттик агымына таандык экени айтылды. Алынган буюм тайымдары экспертизага жөнөтүлгөн. Анын жыйынтыгы боюнча аталган кыймылдын активдүү мүчөлөрүнө карата кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык укуктук чаралар көрүлөөрү белгиленген. Атайын кызматтын маалыматына караганда жүргүзүлгөн профилактикалык иш-чаралардын жүрүшүндө кыймылдын мүчөлөрүнүн бири аталган уюмга мүчөлүктөн өз ыктыяры менен баш тартып, салттуу исламды карманууга убада берген. Якын инкар диний агымы таблиги жаамат уюмунун ичинен бөлүнүп чыккан өзүнчө топ. Анын мүчөлөрү өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочулары деп эсептешет. Бул диний агым Кыргызстанда 2017-жылы экстремисттик деп табылган. Мындан тышкары сот тарабынан 2003 жылдан бери баш аягы 21 диний бирикменин ишмердигине террорчул жана экстремисттик уюм катары тыюу салынган. Ага Жабхат ан-Нусра, Жайшул Магди, Ансураллах, Хизбут Тахрир ал-Ислами, Джихад тобу жана Чыгыш Түркстан ислам кыймылы сыяктуу эл аралык террордук жана экстремисттик уюмдар кирген. Итканада түнөгөнгө мажбурланган 3 жашар кыз ийим жаңы жагдайларды айтып берген. Итканада түнөгөнгө мажбурланган 3 жашар кыздын бутун өгөй атасы буга чейин сындырганы маалым болду. Бул тууралуу 13 майда Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында Ички иштер министринин орун басары Эркебек Аширходжаев билдирген. Анын айтымында өгөй атасы кармалган. Энеси да жоопко тартыш керек, бирок 5 айлык боюнда бар. Аял кош бойлуу болгондуктан камакка алынган жок. 2 ай мурда кыздын буту сынып ооруканага түшкөн. Анда кыздын ата-энеси фактыны жашырып, кыз жыгылып бутун сындырып алганын айтышкан. Тергөө жүрүшүндө кыздын бутун өгөй атасы сындырганы маалым болду. Учурда толук кандуу тергөө жүрүп жатат деп белгиледи Ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары. Белгилүү болгондой, өгөй ата 5 беренин негизинде кармалды. Ошол эле учурда саламаттык сактоо министринин орун басары Медербек Исмаилов кыздын сол тараптагы 11 кабыргасы, оң тараптагы 3 кабыргасы сынганын, бутунда, денесинде жана башында көптөгөн көк алатактар бар экенин белгиледи. Кызды 8 майда чоңупса алып кеткен, амбулатордук түрдө дарыланып жатат. Аны жалдагы ооруканага жаткырууну пландап жатабыз, бирок чоң энесинин уруксаты керек деп кошумчалады Исмаилов. Эсиңиздерге салсак, 29 апрелде Ысык Ата районунун ички иштер бөлүмүнө Будёновка айылынын 2021-жылы туулган жаран ар кандай жаракаттар менен ооруканага түшкөнү кабарланган. Налисте системалуу түрдө сабап алып келгени такталып, шектүү катары 96-жылы туулган өгөй атасы кармалган. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колу буту жылбай, үшүп, ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айлаңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муздап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айлануусу начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айлануусу жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. УКМК Бишкектеги массаж салону делген жай союккана экенин аныктады. Бишкекте союккана уюштурууну аныктоого жана бөгөт коюуга багытталган системалуу иш-чаралардын алкагында массаж салонуна жамынган союккана аныкталган. УКМКдан билдиришкендей, Өмүскө жайда 8 кыз иштеп жүргөн, тиешелүү иш-чаралардын жүрүшүндө аталган жайда 8 кыз интимдик кызмат көрсөтүп жүргөндүгү аныкталып, уюштуруучусу кармалды. Учурда кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, ушул сыяктуу дагы башка фактылар аныкталууда. УКМК интимдик жайларды уюштургандар үчүн кылмыш жоопкерчилиги, ошондой эле сойкулукка тартуу жана аны менен алектенүү үчүн административдик жоопкерчилик каралганын эскертет.
Соңку апта ичинде мас абалында 319 айдоочу аныкталды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан 6 майдан тартып 12 майга чейин алдын ала маалымат боюнча 22.023 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталды. Алардын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 313, мас абалында автотранспорт каражатын башкаруу 319, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу 74, жөө жүргүнчүлөр качкан жол эреже бузуулары 780, транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу 3418, автоэн баштык 8, белгиленген ылдамдыктан ашуу 4457, жалган мамлекеттик номеру менен унаа башкаруу 1, башка жол эрежелерин бузуу фактылары 12653, ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 1680 автоунаа убактылуу токтотуучу айып куроо жайына токтотулган. Бишкек менен Чүйдө 15-16 май күндөрү айрым көчөлөр жабылат. 5-16 май күндөрү Бишкек шаары менен Чүй облусунун айрым көчөлөрүндө унаа кыймылына мал менен чектөө киргизилип турарын жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматта мындай чара Малайзиянын премьер-министринин Кыргызстанга болгон сапарына байланыштуу көрүлүп жатканы айтылат. Жабыла турган жолдор Фучик көчөсү Манас аэропортунан Жибек жолуна чейин, Жибек жолу проспектиси Фучик Манас проспектисине чейин, Манас проспекти Жибек жолунан Аларча резиденциясына чейин, Аларча резиденциясынан Атабейт мемориалдык комплексине чейин. Жыл сайын онкологиялык оорулар менен ооруган балдардын саны өсүүдө. Кыргызстанда лейкемия менен ооруган 250 бала операцияга муктаж. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев парламенттик комитеттин жыйынында билдирди. Анын айтымында жыл сайын онкологиялык оорулар менен ооруган балдардын саны өсүүдө. Жыл сайын 3-5 миң бейтапка онкологиялык диагноз коюлат. Алардын 30% балдар. Бүгүнкү күндө рак менен ооруган 250 адам операцияга муктаж, деди Саламаттык сактоо министри. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Кара Суу филиалынын бир нече кызматкерлери кылмыш жообуна тартылды. Ош облусунда Кадастр мамлекеттик мекемесинин Кара Суу филиалынын бир нече кызматкерлери кылмыш жообуна тартылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, ИИМдин кызматкерлерин жүргүзгөн иш-чаралардын жыйынтыгында кийинки жагдайлар аныкталган. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер ресурстары кызматынын Кара Суу филиалынын кызматкерлерине Кызыл Кыштак айлы округунун участогунда жайгашкан үйдүн курулушу аяктагандыгы тууралуу билдирүү жөнөтүлгөн. Курулуштун аяктагандыгы жөнүндө ушул билдирүүнүн негизинде Кадастр мамлекеттик мекемесинин Кара Суу филиалынын кызматкерлери турак үйгө техникалык паспорт беришкен. Кара Суу филиалы тарабынан адистердин ишинин сапатын текшерүү максатында түзүлгөн атайын комиссиянын мүчөлөрү аталган дарекке барган учурда жогоруда көрсөтүлгөн участокто эч кандай курулуштар жок экендигин аныкташкан. Ушундай эле факт 10дон ашык участокто эч кандай курулуштар жок экендигин аныкталган деп айтылат билдирүүдө. Агалай Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрине караштуу Жер ресурстары кызматынын Кара Суу филиалынын жана Кара Суу райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын жооптуу кызмат адамдарынын аракеттеринде Кыргыз Республикасынын 379-беренеси документтеринин жасалмасын жасоо менен кылмыш иши козголгон. Ошентип Кадастр мамлекеттик мекеменин Кара Суу филиалынын кызматкерлери кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланып документтердин жасалмасын жасаганы аныкталган. Ал эми бул жагдай жогорудагы кыймылсыз мүлк бирдигинин техникалык паспортун ведомствонун пайдаланышып Кара Суу районунун ОА жана ОЖ аттуу тургундары жарандарды алдоо жолу менен жасалма өзгөчө ири өлчөмдөгү кредиттерди алганга жол берип, жарандарга өзгөчө ири өлчөмдөгү материалдык зыян келтиришкен. Тергөө жыйынтыгы менен Кадастр мамлекеттик мекемесинин Кара Суу филиалынын кызматкерлери 1980, 1977, 1968, 1978 жыл туулган жана Кара Суу райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын кызматкери, мурдагы кызматкери кылмыш жообуна тартылып, айыбы угузулган.